киши жок, жергиликтүү бийликте жер эл өзү менен өзү болуп калды. Тиги жогорку кеңеш менен президентский аппарат өкмөт өзү менен өзү болуп калды. Канчага чейин өзүңөр менен өзүңөр болосуңар, айланайын. Былтыр 18 апрелде жастык элек 7 аял биригип ушу коррупция менен кармашып атып. Ошондон бери эчтеке жок. Саясий эле чечим жасасаңар болот. Мыйзамсыз байгандар болсо, мыйзамдуу кылып, анын проценттин акчасын алгыла да кой бергиле, алардын баарын камап эмне кыласыңар? Канчасын камайсыңар? Миллиондогон кишилер байыды. Анын ичинде чындап байыгандар бар. Мээнети менен байыгандар бар. Анан кийин мыйзамсыз байыгандар бар. Аны өзүнчө эметкиле. Ана саясий туткундарды камап эчтеке кыла албайсыңар, айланайын. Элдин кыжырына тийгенден башканы билбейсиңер. Элди күчөтүп атсыңар, айланайын. Кудайды карасыңар боло, элена. 37-жылдан деле өткөн эл. Тукум курут болбой. Андан Кудай сактасын. Саясий куугунтук деген бул сүйлөбөсүн. Мага окшогондор сүйлөбөсүн деп. Макул, мен үйдө эле отурайын. Мен айтат, сүйлөбө деп. Сүйлөбөй эле үйдө отурайын. Анда сүйлөгөндөрдү камап атпайсыңарбы? Сапар Исаков эмне кылды? Бүтүндөй кыргыз эл жактырып атат. Ошону таза коом. Эми оппозицияга чыкса, Атамбаевди камап. Эми баары бүтөм ушул балада. Жанагы Мусакеев беле? Ошол балада эмне күнөө, айланайын, ай. Койсоңор болот. Мен да энемин. Менин балдарым, кыздарым эч бийликте жок. Бирок токтоткула, айланайын. Токтоткула, элдин чыдамын кетиргенди токтоткула. Сооронбай Шарипович аймакты өнүктүрөм дедиле. Аймакты өнүктүрбөй эле койсунчу. Биз өзүбүздү эле өнүктүрүп атырбыз. Мына өйдөңкү бийликти токтоткулачы, айланайын. Өзүбүз менен жашнак болуп жашайлы. Жашнак болуп кепке келип калган эл, сөзгө келип калган дагы да болсо эл келип атат. Токтоткула, айланайын. Эне катар суранам. Токтоткула ушундайыңарды. Көйгөйдү чечкенди өзүбүз да билебиз. Коррупция менен кармашканды өзүбүз да билебиз. Камаганыңарды токтоткула, чыгаргыла. Түрмөдөн чыгаргыла саясий куугунтукту. Мен Эдилова Асылкүл Камчыбековна, Нуржылдыз Айылдык аялдар коомунун төрайыммын. 18 апрелде 2018 жылы Сооронбай Шариповичке, коргоо кеңешке, генеральный прокуратурага, өкмөткө, Сапар Исаковго, счетный палатага кайрылганбыз. Бир эле жергиликтүү бийликтеги мыйзамдын бузулушу боюнча. Ал жерде бузулуп атат, дагы эле бузулуп атат. Кайра бизди куугунтуктап атат. Айланайын, токтоткулачы, айланайын. Алардын баары карап, ой эже бизди коркутканды коюп дейт. Мен мыйзам менен иштегиле десем, мени коркуттуңар дейт. Эти жогорку бийликке баргылачы дейт. Ошолор дейт келип ичип жеп аткан. Бир чети алардыкы да туура. Тактаганды өзүбүз да үйрөндүк. Токтоткулачы, айланайын. Саясий куугунтукту токтоткула. Түрмөдөн чыгаргыла адилетсиз жаткандардын баарын тең. Ачык айкын кылгыла жанагы соттордун баарын. Сапар Исаковдун сотун, Атамбаевдин сотун, Кулматтын сотун ачыгын кылгыла. Эмнесин жашырасыңар? Тура, хак колдойбуз. Аллаху акбар колдойбуз. Мына мен Кайташтан. Аллаху акбар колдойбуз. Тура айттыңыз. Күнөс чаккандарга боштондук суранабыз. Сурайбыз. Адамдын укугу бузулуп атат. Ким билип атат эмне кылып атканын? 8ден ашык бала. Эми болуптур жанагы. Жарадар болуптур. Ким билип атат? Ким сураган ким бар, айланайын. Баргандан коркуп, сүйлөгөндөн коркуп. Тура Аллага, Кудай Таалага да жакпайт. Күнөс жок жерден канат болса, канат малдар эмне карап берип атабыз. Эледен кээде көп баласы калды, опчалык аялы калды. Бул акмакчылык. Ошотсун. Суранабыз. Эч күнөө жок баладан. Канатта эч кандай күнөө жок. Сапар Исаковда күнөө жок. Чыгарсын, чечим чыгарып берсин. Чыгарып берди сурайбыз. Күнөөсү жоктун баарын күнөөлүү кылып камай бербесин. Өзүлөрү казган орго өзүлөрү түшүп калат тегерен түрү эле. Эртең эле таяктын 2 учу болот. Бир учун бассаң экинчи учу башына тиет. Намазга жыгылган бала. Туура. Таза бала. Жыгылган баланы ушинтип буйгузбесин дайын жок. Чыгарсын. Акыйкат чечим чыгарсын. Талап кылабыз ошону биз. Эли журтту. Элдин үнүн уксун. Элдин үнүн уккула. Эл башы болгондон кийин элдин үнүн уксун. Тура, тура. Биз элбиз, эл менен башчы ошо киши. Кимге башчы? Койлорго эмес, бактаракка өсүмдүккө эмес. Вот именно элге башчы. Элдин үнүн уксун, суранабыз.
ак жерден күйгүзбөсүн, балдардын тагдырын талкалабасын. Балдарды dedim. Бир кенеде мамлекетти керек болсо талкалап атат. Ушул үй бүлөсүндө өзүнчө бир мамлекет да. Туп-туура Өсө турган балдарды жерге киргизбесин. Çöp gözlerini çok bolsa kanatlı gerek olsa çöp gözlerini çok bala olmuş bala. Yine de yine biliriz kanday bala gelmiş balanın. Şu ak yerinden ana balanı vurat koştu böyle. Bekeri kışak. Boş otsun kıranabız biz. Мен ушинтип жиннети, бижирнети, агыш деген балдардын баарын ушинтип курат отурса, өзүлөрү жакшылык көрөбү. Эмне деген эл жашын чогуу, эмне деген эне ыйлап атат керек болсо. Эмне деген эне ыйлап атат. Алар эмне энеден туулбаптырбы? Эненин баркын билбейт бекен булар. Эмне жалаң эле сыздаган энелер чыгып калабызбы көчөгө ушинтип? Биз керек болсо бюджетниктердин баарын айдап келип шайлаттырган, шайлаганбыз ушуну. Жакшынакай иштеп берет эл үчүн. Элге кызмат кылат деп шайлаганбыз керек болсо ушу Сооронбай Шариповичти. Элдин үмүтүн актаган жериңиз жок. Актаңыз муну, актаңыз. Эми да кеч эмес. Ишенебиз ушуну актап, акыйкат чечип берет деп ишенебиз. Дагы эле ишенип отурабыз. Чечип бергиле акыйкатчылыкты. Жо чечип берсин. Мындай Сыздатпагыла, дайыны жок. эгерде ушу ак иштеген балдарды болса, буларды ким кайтарат? Алда кабалат эктек. Мен кабалат дегенде аларды ким кайтарат? Ай иштеген баларды. Üçtekiler de gelmedi. Жалаң жана Приказ менен иштеген баларды. Эмне бул деген атмактылык. Dalan içip çekenler şu çekenler. Аягына чейин турду го. Ошону Öz milletini atkardı kanat gerek. бир ай ыйладым. Ана менен ким кайтарат? Мындан кийин ким ишине турат? 8 августтан кийин бир ай ыйладым. Менин аерде балдарым да жок. Кудайга шүгүр, үйдө элебиз баарыбыз. Эч кандай бийликке да аралашкан киши эмеспиз. Бир ай ыйладым ошо телевизордон көрүп алып. Сооронбай Шарипович, кетиңизчи дейги. Тойдук сизге. Кетиңиз. Мен ачыктан ачык эле 13 октябрдан бери айтып атырмын. Кетиңиз. Ыйлап атат элдин баары. Канча энелерди ыйлатып атасыз. Токтотуңуз ушундайыңызда, токтотпосоңуз. Hiç kim girgan der yok. Деги тойдук сизге ушун сиздин бийлигиңизге тойдук. Чукулатасыз. Эмнен чукулатасыз? Жап-жашынакай сөзгө келип калган, кепке келип калган, жолго салынып калган мамлекетти талкалап атасыз. Токтотуңуз. Энелердин баарын атасызбы? Не келет колуңуздан деги? Не Асылбек экөөңөр кудайсыңарбы? Токтоткула. Мен өлтүрсөңөр өлтүргүлө, мен баарына даяр болуп отурмун. Эч нерсе кыла албайсыз ди. Алла кылат болчу. Dayım var, dayım var, şey dayı var. Köyde bırak dayı. Же чындык чыкпаса, же калыстык болбосо, же адилеттик болбосо, Tek gün alan takdir emin olup var mı? Aman esen bolsa koyun ya. Сооронбай Шариповичти. Эмелердин каргышы катып тиет аларга. ой тийди го далайы. Кетсинчи деги, каргышына да тойдук. Кетсинчи деги, тынч элди койсунчу, жанын койсунчу. Ал кетсе эле Асылбек экөө кетсин бул Кыргызстандан. Кетсин. Эл өзү менен өзү бийликтегилер далай балдар жүрөт, далай кыздар жүрөт, татыктуу уул кыздарыбыз. Ошолорго жол ачып берели. Деги тойдук ушул Жээнбековтерге. Эгер Райым миллион дейт, Райым миллионго окшогон мыйзамсыз байгандар болсо аны процентин алып койгула болду. Ал байкушту мен мисалы Райым миллионго каршымын, бирок ага окшогондорду да булар коркутуп отурушат. Асылбек менен Сооронбай кылып атыр. Сооронбай мен менен теңкен 58-жылкы. Ошон үчүн айтып атырмын деги, тойдум мен өзүм бийликке катуу айтып көргөн киши эмесмин. Бийликке дайыма жардам берип келген кишимин. Бирок тойгуздуңар айланай. Мен саясат менен да ишим жок болчу. Тойгуздуңар. Мага эч кандай жумуштун да кереги жок айланай. Молодец. Жөн жаткан адамдын баарын тең. Апайым ошо Сооронбайды алып келген. Эми анда кымап таштады дейм. Эми эмне кыл деп жөн эле кычкыланганды коюп, кетсинчи дейи. Кетсин. Атамбаевтан жамандык көргөн жокпуз. Атамбаевтан жакшылыкты көрдүк. Кандай асаптуу өлкөлөп жок болуп кетет деген өлкөнү ордуна тургузуп койду. Ушу жендегенин баарын Атамбаевге шайлаган, кимге шайлаган бул Сооронбай. Анан эми бир чети ушундай болгону да жакшы болду. Кыйналып атабыз. Айла жок. Көзүбүз ачылды. Чынбы?
Бул Атамбаевдин катачылыгы да ойлобойм мен. Мен көзүбүз ачылды да ойлойм. Анан эми көзүбүз ачылды. Токтотолчу, дей уруштуулашты токтотуп чыксынчы. Же кетсинчи. Сооронбай Шарипович кетсин. Койсун, СДПКны өзүнүн ордуна койсун. Өздөрү саясат менен аралашып атат, аякта профессионалдар бар. Иштей берсин. Анан аны деле камап, муну деле камап. Бир кудай болуп алды го Кыргызга. Яйланайын. Ушу кантип болсун? Элбиз го, журтпуз го. Токтотолу. Оозубуздан жел чыгып бирдеме Ушу тырнактай баланын эмне эмне болуп кетти. Ушундай кандай жашоо болот? Келечегибиз кандай болот? Ушинтип коркуп отурсак, туурабы барбы? Туугандар баары оозуңан эмне сөз чыкса, өзүң коркосуң да жүрөгүң түшөт. Коркуп эмне болду? Тияка жеткиле. Анан кандай заман, кандай жашоодо жашайбыз биз? Бизге бир гана сурагычы, мыйзам эмнеге жазды? Ошо мыйзам иштесин. Жалаң мыйзамсыздыктан ушундай беспредел болуп кетти аябай. Кайда мыйзам деген? Эмне аларга башка мыйзам, бийликтегилерге, элге башка мыйзамбы? Элге бир эле мыйзам, камаш деген эле мыйзам иштеп калыптыр да. Мындай айткандачы. Камаш керек, талкалаш керек, өлтүрүш керек. Ак жерден күйгүзүп эле түрмөгө тыгыш керек. Ошол эле мыйзам иштеп калыптыр бизге. Башка мыйзамды көрбөй калдык. Эмнеге эл өнүкпөйт? Эмнеге жыргап жашабайбыз башка мамлекетте? Топтураны айттыңыз, Эмне хатты үчүн жыргап айттыңыз. жашабайбыз? Топтура жыргап жазыш керек эле мондай заманда. Мен мына Кудайдын кылган иши. Мына Атамбаев падышалыгы бар адам. Падышалыгын коргой албай калды. Кудайдын акчасын санап Кудайды ууру кылып атып, Кудай менен мамиле бузулду. Мамиле бузулду. Кудай суук мамиле болот текст боюнча. Жакшылык болбойт. Билип алгыла. Кудай эмне кылып атат? Кудай Урматтуу достор, бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин тарапташтары аны мыйзамсыз камалганын айтып, нааразычылык митингине чыгышты. Саламатсызбы эже? Сиз тарапташы катары өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз түз эфирде. Мындай да, бул Канат Акаевди да кайтарып жүрүп аткан. Чегарадан узатып. Деки Бакиевди да узатып, аны да узатып, чегарадан узатып. Сиз сыяга алмаштырып атат окшойсуз. Канат, Сагынбаев Канат. Эже сиз Атамбаевди дагы эметкен. Мояк сүйлөшүп, Канат жөнүндө айтып атпаймынбы мен? Канат жөнүндө айтып атам. Канат Сагынбаевди айыптоолор негизсиз деп ошол максатта келдик бул мирный митингге. Канат абдан жакшы бала, биз аны абдан жакшы тааныйбыз. Кызматын так аткарган, чынчыл, ак көңүл жакшы бала аябай. Үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар. Үйдө жерден эле ушундай эме куугунтукка келип атат да. Канат милдетин аткарган үчүн эле эмне камаш керекпи? Мыйзамсыз деп биз ошону суранып келдик өкмөттөн. Бошотсун баланы. Үйдө жерден эле камалып атат. Мыйзамсыз, мыйзамга каршы келет. Ошондо биз эме менен келдик. Канатты бошотсун биз, ошону суранабыз өкмөттөн. 3 кичинекей баласы бар, үйүндө калды. 4 баласы бар. Мына жолдошу да иштебейт. Анан ушу камап койгон туура эмеспи? Ушундай Кыргыздын жакшынакай өсө турган балдарын, милдетин тагат калган балдар эмнеге камайт? Эмнеге камайт? Жана 2-дөө кармашса бөөдө булар эме болуп калды да. Пострадали. Кайсы жактан келесиз? Биз Бишкектен келдик. Gölden geldik. Kanat Sağınbayıp ağası olalım mı? Şu Kanat Sağınbayıp hatta verişti.
Tuğra çeşim çıkarıp. Şu жоғары жаққа мемлекет келдік önderden қаматып жатады. Мақтап берістігін, ақиқат шешім шығарып берістігін. Ішенеміз ақиқат шешім шығарып береріне. Рахмат. Kudaydan da ben şöyle yatak. Allah sana doğru olursa bizden ölçemez. Elden ölçemez. Oraya sana öyle. Vay ki